Eki жүздүүлөр илгертен эле адам затка жакшылык алып келген эмес. Өзгөчө дини коомдорго, дин менен бир тартипте жашаган адамдардын коомуна эки жүздүүлөрдүн берген соккусунан өткөн оор запкы болгон эмес. Мусулмандардын жаңы түзүмү, жаңы мамлекет үчүн да эки жүздүүлөрдүн берген запкы, түрткү, зомбулугу, кыянаттыгы чоң таасир берген. Азыр ошолор жөнүндө сөз кылабыз. Hicrattın 6. yılının Şaban ayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman ibn Avf'ı Dumat Cendal'dağı Banu Kılab urusuna İslam dinin jetkiri üçün жүрүшкө аттандырат. Жана Abdurrahman ibn Avf'ın seldesini öz kolu menen oraydı. Seldesini orap jatıp, "Ya Abdurrahman, sen al elge jakşı мүнөздө davat kılgın" deydi. Eğer davatыңды kabul kılsa, al urunun uru başçısının kızına üylön deydi. Aytқандайлы Abdurrahman ibn Avf Dumat Jandalga жетип, ал жерде Banu Kılab urusunun kabuldoosuna kirip, аларга жакшы мүнөздө дават кылат. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтканындайлы уру башчысынын Tamadur bintu al-Asbagatu кызына үйлөнөт. Ошол эле учурда Бакыр ибн Саад урусу мусулмандарга каршы жөөттөргө жардам берүү үчүн кол чогултуп жатат деген кабар угулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 200 жоокерге Алини башчы кылып, мусулмандар түнү бир чалгынчыны колго түшүрүп, андан Бакыр урусунун негизги күчү топтолгон жерди билишет. Мусулмандар аларга кол салып, душман 500 төө, 2000 коюн таштап качат. Күрүшкө сахабаларды Абу-Бакыр Сыддык өзү ээрчитип чыгат. Алар Фазара урусу жердеген Ал-Кура өрөөнүнө чейин барат. Жана ал жерде салгылашуу болот. Атайын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кол салып, аны өлтүрүү үчүн машыккан, дасыккан 30 кишинин карындап отурган мына ушул урунун башчысы Умму Кырфа деген аял болот. Умму Кырфа. Мына ушул аялдын көз жоосун алган сулуу кызы болот. Ушул согушта Умму Кырфа өзү дагы жана ушул сулуу кызы да колго түшүп калат мусулмандарга. Жана аларды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мусулмандар Мадинага алып келип беришет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Умму Кырфанын кызын Меккеде туткунда турган мусулмандарга алмашат. Ал эми өзүн жазалоого буйрат. Hicrattın 6. жылы эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түш көрдү. Түшүндө ал Харам мечитин тооп кылып аткан экен. Жана тооп бүткөндөн кийин өзүнүн сахабалары менен ажылыгын аткарып, кээбилери чачын алганын түшүндө көрөт. Жана анча сахабаларына айтканда, сахабалары сүйүнөт. Быйыл Кудай кааласа Меккеге барат экенбиз дейт. Анын үстүнө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жылы умра кылуу ниетинде сахабаларына ошол жерде билдирет. Жана Мадинага Ибну Мактумду дайындап, Hicrattın 6. жылынын Зулкаада айынын биринде дүйшөмбүдө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 1000ге жакын сахабасы менен умрага аттанат. Өзү менен жубайы Умму Саламаны алат жана Зулхулайфада курмандыкка аталган төөлөрдү белгилеп, мусулмандар ихрамга киришет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Усфанга жеткенде меккеликтердин кол чогултуп жатканын угат. Жана Хузаа урусунан бир сахабасын Мекке шаарына чалгынга жөнөттү. Барып билип көрчү, Курайштар менин келгеним жөнүндө эмне деп атат деп. Кечке жуук ал сахаба келди да Пайгамбарыбызга айтты. Я Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, Мекке Курайштары, мушриктер сени согушуу менен күтүп алууга даярданып жатат. Сага согушууга даярданып жатат dedi. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларынан кеңештирди жана кеңеште маселени койду. Биринчиси, кандай дейсиздер? Биз Меккеге кирип
душмандарыбызды кырып, алардын аялдарын жана балдарын олжолойлубу? Эгер андай кыла турган болсок, албетте биз жеңебиз. Бирок алар бизге өч алуу сезими аларда калат. Же биз жөн эле умрабызды өтөй берелиби? Эгер алдыбыздан чыкса, согушайлыбы? Деп эки сунушту койду. Ошондо Абу Бакыр Сыддык разияллаху анху албетте Аллах жана анын элчиси билүүчү. Бирок менин оюмча, жана биздин оюбузча, биз умра өтөгөнү келгенбиз. Тынчтык демилгеси менен келгенбиз. Ибадатыбызды кылып кете берели. Эгерде бизге каршылык кылып согуша турган болсо, анда биздин кылычыбыздан саламат болбойт алар деди. Ошондо мына ушул экинчи сунуш пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга төп келди максатына, жана айтты. Анда кеттик деди. Муну уккан Курайштар мусулмандарды кандай гана болбосун Каабага жолотпоо үчүн Зутуваға утурлап чыгышат. Халид ибн Валид 200 чабандес менен Меккеге кирүүчү жолду Кура аль-Гамимде тосот. Халид мусулмандарга намаз окуп жаткан учурда кол салгысы келет. Бирок Аллах субхану ва таала ага чейин мусулмандарга кооптуу учурда окула турган намаздын тартибин түшүргөндүктөн мусулмандар кооптуу учурда намаз окуганды билет эле. Жана Халиддин ою ишке ашпай калат. Анын үстүнө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сапарда кимдир бирөөлөр менен кагылышууну жана кан төгүүнү каалабагандыктан Меккеге тоо тараптан кирүүнү каалайт. Тоо тарап менен жол басат. Халид мусулмандарга эми кол салуу мүмкүнчүлүгү болбогондуктан меккеликтерди эскертүү үчүн шаарга чаап жөнөйт. Санияту Муррага жеткенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төөсү жерге чөгөлөп жатып алат. Сахабаларды аны тургуза албай коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айласып кеткенде тим койгула муну пелдерди токтоткон зат гана токтотту дейт. Анан бир аз ойлонуп туруп, Курайштар мага Аллах кайтаргандан башкасын кандай шарт койбосун макул боламын дейт. Мына ошондо гана төө ордунан туруп жылат. Hicrattın 6-cı жылынын Зулкада айынын ортосуна жакындап калганда, мына ушул Худайбия өрөөнүнө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аскерлери менен жетип келди. Жана ушул жерге токтоду. Ушул жерге токтоп, ушул кудуктардын биринде суу аз экен, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сахабалар суунун аздыгына даттанды эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кадагынан бир жебени чыгарып берди эле. Сахабалар ушул кудукту казып, ошол жерден сууга тоюшту. Бул учурда мусулмандарга Хуза урусунун башчысы Будайл ибн Варака келип, чындыгында мен сени Каабага киргизбөө үчүн камынып чыккан Кааб ибн Луя урусунан келатам. Алар сага каршы катуу камданып жатышат, дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыйкатта биз бул жакка согушканы келген жокпуз. Биз умра өтөгөнү келдик. Курайштар да согуштан чарчады. Эс алышта болмок. Анын үстүнө биз менен жарашта болмок. Исламга кылган тоскоолдуктарын токтотушуп, исламды кабыл кылышта жакшы болмок. Жок эле дегенде, исламды кабыл кылбаса дагы согуштарын токтотсо өздөрү да эс алып калмак. Эгерде жарашкылары келбесе, согуштарын токтоткусу келбесе, билишсин. Жаным колунда турган Аллахка ант, Аллах өз ишин бар бир аягына чыгарат, деп жооп берди. Андан соң Кынан урусунан Аль-Хулайс ибн Аль-Кама аттуу бирөө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сүйлөшкөнү Курайштардын уруксаты менен келет. Ал дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сүйлөшүп бүткөн соң талбия айтып жаткан мусулмандарды, курмандыкка белгиленген малдарды, төөлөрдү көрүп, өзүнүн мусулмандардын Меккеге болгону умра өтөгөнү келатканына ынанат жана муну Курайштарга айтып барат. Бирок барбир буга дагы Курайштар алымсынбайт. Курайштардын уруксаты менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Урва ибн Масуд ас-Сакафи деген келет. Ал дагы ушул жерге келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жолугуп, өзүнүн кабатырлыгын айтат. Болгондо дагы ал ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандар менен Маккага бастырып кирип, бүт Курайштарды кырып салат, арабтарды кырып салат деген кооптонуу бар эле. Я Мухаммад, сен качан көрдүң эле тарыхта ушундай болду эле? Арабтар өздөрүнүн ата журтун кырганын. Сен булардын баарын кырып салып,
kimler menен каласың? Буларга окшоп темселегендер менен каласыңбы деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жекирип берет. Муну карап турган Абу Бакыр чыдай албай, "Эй, паланчанын паланчасы, оозуңду жап" деп сөгүп берет. Урва ибн Масуд сестейип калат. "Эй Абу Бакыр, эсиңдеби, сен бир кезде мага бир жакшылык кылдың эле. Эгер ошол жакшылыгың болбогондо, азыр сенин сөгүшүң үчүн 2 уруу чабыша турган сөз кылдың" дейт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ортого түшүп экөөнү ажыратып, Урвага өзүнүн Меккеге тынчтык ниетинде келеткандыгын түшүндүрөт. Акыры бир канча убакыт көпкө сүйлөшүп отургандан кийин Урва мусулмандардын чын ак ниет менен ажылыкка келеткандыгына ынанып кайтат. Ал Курайыштарга кайтып, бул адам силерге жакшы сунуш кылыптыр, ага макул болгула, дейт. Бул убактылуу тынчтык эки тарапка тең абадай керек эле. Өзгөчө Курайыштарга керек эле бул тынчтык. Бирок ошого карабай Курайыштардын лагериндеги кээ бир желөпкө жана мадраваш жаштар мына ошол Таним тоосунан ашып түшүп, мына ошол жерде жайгашкан мусулмандар лагерине кол салууга аттанышат. Кудайга шүгүр, мусулмандардын лагерин кайтарып турган Мухаммад ибн Маслама аттуу сахаба аларды кармап, аларга алып жеткен. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына алып келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул провокацияга жол бербей, аларга жакшы түшүндүрүү менен, саясий жол менен аларды кайра өз лагерине жөнөтөт. Мына ошондо Аллах субханаху ва тааладан алардын колдорун сенден, сенин колдоруңду алардан токтотконумду эстегин деген аят түшүп, бул жеңиш тирөсүнө киргизилди. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз Меккеге согушкан эмес, умра өтөгөнү гана келгенибизди айт. Аларды динге чакыр жана ал жердеги мусулмандарга келечектеги жеңишти сүйүнчүлөп, көңүлдөрүн көтөр, деп Усман ибн Аффанды Меккеге жиберет. Мекке мушриктери Усман разияллаху анхуну бир канча күн кармашты. Балким мушриктер ошол учурда пайгамбарыбыздын аскерине каршы кандайдыр бир аракеттерди даярдап алышты окшойт. Бирок мусулмандардын лагеринде Усманды мушриктер өлтүрдү деген каңгуу кеп тарады. Жана бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушунчалык катуу кыжырына тийгендиктен биз ушул жерден Усман үчүн өч алмайынча бир кадамды артка бут таштабайбыз деди. Ушуга даярсыңарбы сахабалар деди. Сахабалар "Я Расулуллах, албетте" деди. Жана алар ант ичишти. Ант ичкенде да келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колун кармап ант ичти. Кээ бир сахабалар 3 жолудан ант ичбейди. Жана аягында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү да бир колу менен экинчи колун кармап, "Бул Усман үчүн" деди. Мына ушул ант ичүү учурунда пайгамбарыбыздын башына кайсыдыр бир дарактын бутагы тоскоолдук кыла бергендиктен бир сахабасы пайгамбарыбыздын ушинтип дарактын бутагын кармап турган экен. Бул учурда Усман ибн Аффан өзү да келип калды. Ага карабай Аллахтан "Аллах сага дарак түбүндө ант берген ыймандууларга ыраазы болду" деген аяты түштү. Бул ант тарыхта Баят ад-Ридван деп аталып калды. Ошентип мусулман үммөтү эзелтеден башатынан бери эки жүздүүлүк менен күрөшүп келгендигин биз бул тасмадан көрдүк. Эмки көрсөтүүдө мусулмандардын Меккеге аттанаары жөнүндө сөз баштайбыз. Эмнеге мусулмандар Меккеге аттанышты? Эмки көрсөтүүдө талкуулайбыз.